9 ай мурун калың элдин батасын алып баш кошкон Токтомбек менен Канышай өзгөчө той өткөрүп үйлөнгөн жуптардын бири. Жубайлар үлпөт той менен кыз узатуу жөрөлгөсүн өзүнчө өткөрбөй эле чогуу белгилөөнү пландашкан. Балдардын демилгесин ата-энелер дагы колдоп, жуптардын жакшылыгы 300 кишинин катышуусунда өткөн. Ресторандын чыгымын кудалар чакырган кишилерине жараша төлөй турганын макулдашкан. Бул ойго биринчиден ошо жаңы элеки айтып аткандай ысырапкорчулук аз болсун деп. Тойдон тойго уланып кеткен дагы аябай кишинин дагы өзүбүздүн дагы жолубузду кармайт. Биз чогулткан, биз максаттанып, мисалы чогултасың да акчанычы там алабыз, машина алабыз деп, өз будущийбизди түзөбүз деп, бир жака барабыз деп мисалычы. Ошонун баарын эле тойго кетип калчудай болду да. Анан кийин өзүбүз ойлоп, мындай кылса болот экен, бул жагын кылса туура келет экен. Ошондо дагы өзүбүздүн каада салтыбызды дагы унута кетпей, аны дагы кыла кетип дегендей. Бирок минимализм дегендей, ысырапкорчулук жок кылып ошону ойлондук да. Өзүбүздүн будущийбизге кесепти жок болсун деп. Токтомбек менен Канышай ашыкча чыгым коротпой, кыз узатуу менен үлпөт тойду чогуу өткөрүү менен жаштарга үлгү көрсөткүлөрү келишкен. Бир жагынан жубайлар өздөрүнүн кийинкилерге аз каражат коротуп, кыялданган тойду өткөрсө болорун далилдешти. Тойдон ашкан каражатты түгөйлөр кем качтарына жумшап жатат. Токтомбек менен Канышай эки тойду бир өткөргөндөрүнө такыр өкүнүшпөйт. Биз ошо көбүнчө келечекти ойлодук да. Тойдон кийинки да жашоо бар дегендей. Тойдон кийинки нерсебизди ойлоп, биз деген мындан кийин да жашап кетишибиз керек, той менен бүтүп калбайт деп. Андан кийин ошонун ичине баарын камтыганга аракет кылдык. Көп адамдарга мындай пример болду десем болот да. Көбүнчөсү бизден кийин дагы ушундай той өткөрсө болот турбайбы деп мындай ойлоп калышты. Эки тойду элден өзгөчө кылып өткөрүү акыркы жылдары өлкөдө адатка айланды. Кудалардын бири-бирине эреңишүүсү ыксыз ысырапкерчилик алып келүүдө. Куру намыстын айынан айрымдары карызга батып миграцияга кетип жатышса, кээ бир үй бүлөлөр жыл айланбай эки жолго түшүшүүдө. Бир жагынан ашыкча чыгым жарандардын акыркы каржылык мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыратып жатат. Калк арасындагы мындай теңсиздик эми мыйзам аркылуу жөнгө салынмакчы. Эл өкүлдөрү Замырбек Мамасадыков менен Шайырбек Ташиев Кыргызстандагы каада салттарды, салтанаттарды жана үрп-адаттарды өткөрүүдө ысырапкорчулукка чек коюу жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Үлпөт тойдо 250ге чейин 250ден ашпаган адам саны, кыз узатууда 100дөн ашпаган. Үлпөт той менен кыз узатууну кошкондо 350ден ашпаган деп бул эми ушундай талкууга киргиздик да. Бир бодомал же бир жылкы деп киргизгенбиз. Мыйзамда баш кошкон жубайларды коштоп жүргөн унаалардын саны 3төн ашпашы керек. Ал эми куда тоосууда кийит кийгизүү, себет берүү, конок берүү жана түштөндүрүү сыяктуу жөрөлгөлөргө тыюу салынууда. Чектөө маркумду акыркы сапарга узатуу расмиине дагы киргизилүүдө. Ага ылайык өтүп кеткен инсандын 3-үлүк, 7-лигин, 40-лыгын жана жылдыгын өткөрүүгө тыюу салынууда. Мындан тышкары мал союуга болбойт. Ошол бизде адатка айланып калган 3-үлүк же 7-лик же 40-лык болобу, алардын бардыгы шариятыбызда чындыгында жок нерселер болчу. Жегиле ичкиле бирок ысырап кылбагыла деген. Себеби дегенде Аллах Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт деп айткан да. Ажы умра зияратына баргандарды узатууда жана тосуп алууда кафе ресторандарда төлөө өткөрүү жөрөлгөсүнө дагы бөгөт коюлмакчы. Мында салтанатты үй бүлө мүчөлөрү менен белгилөө көрсөтүлгөн. Эгерде жогорудагы чектөөлөргө баш ийбегендер укук бузуулар кодексинин негизинде айыпка жыгылат. Умрага барып келгендер дагы $1,500 чейин чыгым кетирсе, келгенден кийин да ошол жандык союп, дасторкон даярлаганга да $1,000 кетип калат экен да. Ошого ушул эми бул ажыга барып келгендер, умрага барып келгендер дагы ушул ашыкча ысырапкорчулук болбосун, үй бүлөлүк чөйрөдө эле өткөрүлсүн деген ниетте ушул киргизгенбиз. Тойкананын ээси дагы 1000 эсе бул 100 000 болот. Той өткөргөн ээсине 3000 эсе 300 000 сом. Белгилей кетсек, 3 жыл мурун ысырапкерчиликти ооздуктоо максатында маркумду акыркы сапарга узатууда мал союуга тыюу салган президенттин жарлыгы чыккан болчу. Муну ишке ашыруу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө тапшырылган. Мыйзам президенттин жарлыгын андан ары ишке ашыруу максатын көздөйт. Ал 1 ай бою коомчулуктун талкуусунда болмокчу. Дүйшөн Шаршанбеков, Жакшылык Исаков, Таттуу Бүбө, Кенже Акунова, ЛТР Бишкек.